Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Wa aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Alo. Kulak sizde. Assalamualaikum. Abu horozo oğlandaçı. Kaçta ayalım bilen kaçsam olur özün ayalım bilen. Tünde mü gündüzü mü? Oğuz yapkandan keyin gece soğuk болады. Oğuz yapkandan болады. Oğuz yapkanға чейин günөө болады, aram болады. Oğuz açkandan bola berет. 3:30 Oğuz yapatpайбыз, ошо жаткандан кийин таңга жууп болгондон кайра душта жуунуп жумуш кетсең болобу? Жок, Oğuz бекиткенге чейин болсо болот. Oğuz бекиткенден кийин болбойт. 3:30 кийин болбойт. Günөө болот, aram болот. Орозо бузулат. Oğuz чалып кетсе катчы болбойт. Болбойт. Assalamualaikum. Wa aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Orozo uçurunda ertemen oz bekitkenden başlap gün batkanга чейин, oz açılганга чейин жыныстык мамиле тыюу салынат, арам болот. Тамак жеген, тамак ичкенге тыюу салынат, урматтуу бир туугандарым. Oz bek uçurunda бардык жак бек болуш керек. Ramazanda ayalың менен жыныстык катнашта болсо болобу деген болуш керек. Суроо толук эмес, албетте. Orozo ayında taң аткандан күн батканга чейин жыныстык мамиледе болгонго болбойт, бирок түндө оз ачкандан кийин оз бекиткенге чейин албетте жыныстык байланышта болсо, ошону менен оз ачсаң деле болот. Ошону менен оз ачсаң деле болот, эгерде ошол нерсе сен таптакыр болбой аткан болсоң, урматтуу бир тууганым. Orozodо эркек аялы менен кошулса болобу? Урматтуу дамла, орозо айында шайтан кишен делет бардыгыбы дейт. Orozo ayında kichine shaytanlar boş bolot, çoң shaytanlar kişendelет. Ал эми аялы менен күйөөсү шариаттык жумуш аткаруу орозодо болбойт, бирок түн ичинде оз ачкандан кийин таң атканга чейин ошол мамиледе болгон болсо, ага шариятыбыз иншалла, урматтуу бир тууганым, жол берет. Кээ бир адамдар ошол орозо айында 30 күн бою күнү дагы түнү дагы жакындабаш керек деп түшүнүп алгандагы албетте бул туура эмес болуп эсептелет. Аялым күйөөсү Orozода кыйнап эле жыныстык байланышка бара турган болуп калды. Аял орозо, күйөөсү орозо экен. Аялды кыйнап туруп кошулду, анан кошулган аялга жагып кетти, нарагын аял өзүнүн аракка кошулуп кетип калды. Эмне болот десе, буга деле казадан кийин башында каалабайт деле дейт. Анан кийин жагып калып өзү улантып бүтүрүп койду нарагын. Эркекке башынан баштап эле кафарат. Анткени казада кафарат, кийин башта күнөө кылып атат. Аял башында мажбур болду, каза болду, орозо бузулду, кийин наракка өзү мындай көмөкчү болуп кеткендегиси уже кафарат кереги жок дейт. Аялдык ушундай дейт. Эми аялы күчтүү болуп, аялы мажбурлап калыптыр күйөөсүн. Аялы баса калып, ушундай кыласың деп түштө камап алып эме кылып аткан экен. Анан күйөөсү козголуп кетти, бирок каалаган жок. Күйөөсүнүн козголууга даяр болуп, жыныстык мүчөсүнүн чыңалуусу күйөөсүнүн каалаганын билдирбейт дейт. Эпти баялы бир нерсе кылып күйөөсү менен кошулуп алды, кийин күйөөсү кошулуп кетсе, уже каза эле болот. Анткени анын жыныстык мүчөсү кошулганга даяр болуп калгандагысы эркектин каалоосун, анткени ал эркектин каалоосу менен болбойт дейт. Өтө такыба адамдын деле кээде бир нерселик берсе козголуп кетиши мүмкүн, бирок ага барып кошулам деген сөз эмес дейт. Ошон үчүн ушуну жазып туруш жака ушундай деп мынакей. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم متفق عليه. Bukhari Müslim hadisinde Ayşenekemiz aytat, Peygamberimiz aleyhisselamga Ramazan ayında taң жетет эле дейт. Peygamber junup болот эле түшүркөбөстөн дейт. Түшүркөбөстөн junup деген эмне деген? Бул деген аягына кошулган деген. Муну да Ayşene өзү айтып атат. Ayşene öz башканы каяктан билет эле анакын. Ошон үчүн эмне дейт? Ошо түшүркөгөн жок, бирок жунуп болот деген сөзү аялы менен кошулат, кошулуп бүткөндө эмне таң атып калган болот эле. Анан Пайгамбар алейхиссалам ниетти кылып өзү жаап туруп, кийин гусул алат эле дегенди айткысы келип атат. Пайгамбарлар түшүркөбөйт. Кантип түшүркөбөйт, урматтуу бир тууганым, түшүнө бир нерсе кирип, бирөө кирип, ошону менен жыма кылып, ошону менен кошулуп, ошондон түшүркөт. Анткени бул шайтандан болот. Эгерде кимдир бир ушундай кыздар кирип, башка бирөөлөр келип, ошондон түшүркө уруктук чыгып аткан болсо, бул пайгамбарлардын башкасынын бардыгында болот. Ал айып деле эмес, адамдардын бардыгына, бирок бул шайтандан. Бул пайгамбарларда болбойт. Бирок курсагын өтө тойгузгандан, көп тамак жеген, энерги ашып ташкандан кээде түшүнө эч нерсе кирбей туруп, уруктугу чыгып калса, бул пайгамбар алейхисаламда болгон бардык пайгамбарларда эле болот.
Түшүнүктүү урматтуу. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам кийимине ошондой мани жугуп калганда колу менен укалап анан түшүргөм деген Айша энебиздин сөзү бар. Эгерде нымдуу болсо жууп коет элем деген сөзү бар. А бул жерде жок, Пайгамбар алейхиссалам ошол таң аткарга жакын дагы кошулса болот деген. Анткени Кур'ан-ы Каримдин өзүндө айтат да, жанагы фал ана баширухунна. Кур'анда келет, эми түн киргенде аялдарга кошулууга таң атканга чейин деп атат. Демек, азыр 1 мүнөттөн таң ата турган болсо, ошол 1 мүнөт мурда аялы менен кошулса болот деген сөз. Демек, аны менен кошулсана кантип качан кусула үлгүрөсүң сен деген. Демек, урматтуу бир тууганым, бир адам ошол гусул жунуп болгон болсо, оозун уа кирип калса, оозун беките берет, андан кийин барып гусулун алып намазын окуса боло берет деген маселе келип чыгат. Ал эмес, урматтуу бир тууганым, күндүздүн күн уктап түшүркөп калса, түштүктап түшүркөп калса, ал орозону бузбайт, жунуп алып туруп, кадимгидей намазды орозону улап, урматтуу бир тууганым эмне кете берет.